Кутмандуу күнүңөр менен Сокулук районунун Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин урматтуу эже агайлары, ардактуу ата-энелери, кымбаттуу окуучулар жана бүтүрүүчүлөр. 2019-2020 окуу жылынын акыркы коңгуроо онлайн салтанаты. Салам жергем, бүгүн бизде салтанат. Бүгүн бизде шаңдуу майрам башталат. Кече күнкү мотурайган бөбөктөр бүгүн минтип чоң сапарга аттанат. Айланам шаңга толуп ыр жаңырат. Ата журт ала тоо толкунданат. Анткени мезгил өтүп мына бүгүн кечеки наристелер канат кагат. 11 жыл ушул мектепте билим алып, өсүп чоңоюшуп, балалыктын касиеттерине жуулуп, балалыктын таза сезимине кулпунуп келген бүтүрүүчүлөрүбүздү класс жетекчиси Көчөрбаева Гүлсия Ашымбекованын коштоосунда тосуп алалы. 2019-2020 окуу жылынын акыркы коңгуроо салтанатын ачык деп жарыялайбыз. Турмуштун чыйырына чачып жарык, тарбия таалим берип мугалимиң, турасың мына бүгүн толкунданып, учканы уяңардан алып билим. Президентибиздин жарлыгы менен быйылкы 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялангандыгы белгилүү. Мына ошол айлыбыздын өнүктүрүүгө зор аракеттердин жардамын алдында өз салымын жигердүү кошкон Күнтү айыл өкмөтүнүн башчысы Сейдалиев Адилет Айтбекович агабыз да быйылкы бүтүрүүчүлөргө куттуктоосун ардамакчы. Нурлан Рахманов атындагы орто мектептин 2020 жылдын бүтүрүүчүлөрү, сиздерди бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздер 11 жыл окуп, билим алган мектебиңиздерди ийгиликтүү аяктап, турмуштун жолуна аттанганы турасыздар. Кыргызстан билимге умтулган жаштардын мамлекети. Мекениңерди, Кыргызстанды кадырлагыла. Мамлекеттин келечеги силерсиңер. Турмуш жолу сызыргага салгандай түз болбойт. Турмуштун утурумчу кыйынчылыктарына моюн сунбагыла. Көздөгөн максатыңар үчүн тынымсыз талыкпай күрөшкүлө. Ар дайым алдыга жакшылыктарды карай, билимге, жаратмандыкка умтулгула. Мезгили келгенде мамлекеттин тагдыры силердин колуңарга өтөт. Ошол жогорку милдетиңерди татыктуу аткарасыңар деп мен ишенем. Жолуңар ар дайым ачык болуп, чоң турмушка сапарыңар байсалдуу болсун. Урматтуу Нурлан Рахманов атындагы орто мектептин администрациясы, кадырлуу ага эжелерибиз, сиздердин талыкпай кылган эмгегиңиздердин артында биздин келечек муундарыбыздын чоң ийгиликтери, багынтуусуна кошкон зор салымыңыздар деп билебиз. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, кажыбас кайрат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Сиздерге ар дайым башыбызды ийип таазим кылам. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Жетекчи болуп мектептин башкарып сиз да келесиз. Билимиң кубат барында чарчабай иштей бересиз. Акыбет кайтып аз жылда бакыттын гүлүн тересиз. Бүтүрүүчүлөрдү куттуктоо үчүн мектептин директору, билим берүүнүн мыктысы Мамырканова Гүлнура Кеңешбековна жеге сөз берди. Саламатсыңарбы, ардактуу, урматтуу 2019-2020 окуу жылындагы биздин бүтүрүүчүлөр. Кече эле мектеп босогосун аттап 1-класска кабыл алындыңар эле. Ментип убакыт зымыраган куштай 11-класста аяктоо алдында турасыңар. Бүткүл дүйнө жүзүн
каптаган пандемия апатына байланыштуу бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаты дагы онлайн режиминде өтүп жатат. Буга ата-энелер дагы, окуучулар дагы туура түшүнөт деген ойдомун. Анткени биздин ата-энелерибиздин, элибиздин, силердин ден соолугуңар бул биринчи орунда турат деп эсептейм. Эмне демекчимин? Мектеп окуп 11 жыл билим алып окуп жаткан мезгилиңерде мектепте окудуңар, билим алдыңар, чоңойдуңар, жетилдиңер. Ушул мектептен алган билимиңер менен жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын алып, жакшы окуу жайларга тапшырып, жакшы кесиптин ээси болуп, коомдун талабына ылайык болгон жакшы инсандардан болушуңарга тилектешмин. Ушул өзгөчөлөнгөн онлайн режиминде өтүп жаткан акыркы коңгуроо майрамыңыздар кут болсун. Ден соолук, ак жол силерге, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Биздин өмүр өчпөс нурга бөлөнгөн, бакыт таалай билим менен көгөргөн, билим илим көзүн ачып өмүрдө, ал мугалим ак жол сага көрсөткөн. Сөз кезеги мектептин окуу тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Намазбекова Айгүл Бейшебаевна эжеде. Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин 2019-2020 окуу жылындагы акыркы коңгуроо аземин өткөрүүсү тууралуу буйрук номер 64 Нурлан Рахманов атындагы орто мектеби 30 май 2020 жыл. Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү күн силер үчүн абдан тарыхый окуя болуп эсептелинет жана ошондой эле толкундатуучу күн. Бул коңгуроо силерге жаңы күндү, жаңы жашоо үчүн кабыл атат деп мен эсептейм. Коңгуроонун кагылышы менен силер башка бир баскычка жолго аттанасыңар. Силердин алдыңарга койгон көп максаттарыңар бар. Ошол максатка жетүү үчүн эң биринчиден жалпы мамлекеттик аттестациялоону ийгиликтүү тапшырып, андан кийинки жалпы республикалык тестирлөөдө да ийгиликтүү жетишкендиктерге ээ болот деп мен силерге ишенем. Кымбаттуу биздин бүтүрүүчүлөр, алдыңарга койгон чоң максаттарга жеткен мыкты инсан, азыркы коомго абдан керектүү кесипкөй адамдардан болот деп биз силерден абдан чоң ийгиликтерди күтөбүз. Силер маданияттуу, ошондой эле ошол эле учурда билимдүү, бизге керектүү, биз сыймыктанган мыкты улан кыздардан болушуңарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Ак жол силерге, бүтүрүүчүлөр, жолуңар шыдыр болсун. Илим дарыя, билим кеме, билим бийик, түгөнбөс окуу улук деп улуу даанышман Жусуп Баласагын атабыз даана белгилегендей, бүгүн биз да 9 жыл, 11 жыл мектепте билим алууда мыкты жетишкендер көргөзүп, зээндүү, таланттуу, алкышка ээ болуучу окуучуларыбызга ардак баракчасы менен сыйлуу аземин сунуштайбыз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан берилген мактоо грамотасы менен Чүй областынын Сокулук районундагы Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Тагаева Шакира сыйланат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан берилген мактоо грамотасы менен Чүй областынын Сокулук районундагы Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Суранова Сезим сыйланат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мактоо грамотасы менен Сокулук районундагы Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучусу Ринат кызы Бегай сыйланат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мактоо грамотасы менен Чүй областынын Сокулук районундагы Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин 9 класстын окуучусу Асымбекова Венера сыйланат. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан берилген мактоо грамотасы менен Чүй областынын Сокулук районуна караштуу Нурлан Рахманов атындагы орто мектебинин 9 класстын окуучусу Каныбек кызы Жанара сыйланат. Адам затка күндөй тийген илеби, аяламдын тирөөч болгон тиреги, окуучулар адам болсо экен деп ар убакта мугалимдин тилеги. Куттуктоо сөз кезеги бүтүрүүчүлөрүбүздүн жанында 7 жыл бою акыл насаатын айтып келген мектептеги экинчи энеси болгон бүтүрүүчүлөрдүн класс жетекчиси Көчүрбаева Гүлсара. Урматтуу ата-энелер, кымбаттуу мугалимдер, акыркы коңгуроо онлайн салтанаты менен
Кыргызстандын орто мектептериндеги баардык бүтүрүүчүлөрдү жана биздин мектептеги окуучуларымды чын дилимден куттуктаймын. Ден болуп, мамлекеттик аттестациялардан ийгиликтүү өтүшүңөргө тилектешмин. Унутпагыла, силер Кыргызстандын келечеги болосуңар. Биз сыймыктанган мыкты инсандардан болушуңарга тилектешмин. Кече гана ак мектепке келген балдар, билим алып канат каккан балапандар, эми минтип учканды үйрөнүшүп, алыска узак сапар аттангандар. Ак жол тилейм баарыңарга окуучуларым, жолуңар ачык болсун, эсиңерде мектеп болсун. Балдарга бакыт тилеп, өмүр тилеп, ата-эне үмүт менен жашап келет. Жашоодо силер барда дүйнө түгөл, батаңар балдарды колдоп жүрөт. Ата-эне бизи дайым эркелеткен, алмадай кезден күткөн эркелеткен, абийирдүү ар намустуу болгунуң деп ар дайым акыл насаат айтып келген. Сөз кезеги ата-энелерде. Саламатсыңарбы урматтуу мугалимдер жана окуучулар, жана ошондой эле ата-энелер. Баарыңыздарды акыркы коңгуроо майрамы менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Урматтуу мугалимдер, сиздерге чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Баардык ата-энелердин атынан. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Үй бүлөңүздөгү тынчтык болсун ар дайым. Биздин балдарга тарбия бергендериңиз үчүн чоң рахмат. А тамгасын таанытып, ушундай 11 класска чейин жакшынакай тарбиялап, отличниктерди, ударниктерди чыгарып атасыздар. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Силердин мээнетиңер күч. Аны баарыбыз айтып кетишибиз керек. Туурасын туура айтышыбыз керек. Ошондой эле урматтуу бүтүрүүчүлөр, баарыңарга ак жол каалайм. Окууга өтөсүңөр, силер да студент болосуңар, ошондо школду сагынасыңар. Чоң рахмат баарыңарга. 11 жыл билим алып, тарбия алып, жашоонун татаалына назар салып, балалык эркек тазим сезим менен баарыңар окудуңар, таалим алып. Мына эми кош деп айтар убак келди, тизгинди өжөр турмуш колго берди. Бир кезде сары төлөк балапандар, кыз бурак, жигит дешет эл силерди. Азыр сөз кезеги бүгүнкү күнүн күнөөкөрлөрү, эртеңки келечектин ээлери болгон биздин бүтүрүүчүлөрүбүздө. Сааттарды саначу элек, сабактан биз тарачу элек, эртеңки күн кызыктырып, эңсөө менен карачу элек, ак тилектүү балдар элек, ар кесипти тандар элек, чоң турмушка кадам таштап, чоң кишиче карар элек. Алды жакка шашылганбыз, ак гүлдөрдөй ачылганбыз, тагдыр берген жолдор менен жылдыз болуп чачылабыз. Ушул күндү кайра келсек, унутпайбыз такыр эстеп. Аман болсун эже агайлар, аман болсун ата-энелер, аман болсун классташтар, аман болсун биздин мектеп. Бар болдайым биздин мектеп, биз окуган куттуу мектеп. Классташтык ойлой келсең кымбат нерсе, эгерде ар ким аны баалай билсе, бирге окуп, бирге жүрүп, классташтар аттиңай түбөлүккө бирге жүрсө. Шашчу эле мектеп көздөй таң эрте, китеп дептер колго алып күндөй эле айлар жылдар жылга алмашып турам бүгүн коштошуу күн кечесинде. Кош деймин алтын уян билим берген, келечекте биз үчүн жол ачтың кенең, мээримиң, билимиң бердиң талыкпастан, агай эжелерге ыраазычылыгымды билдирем. Эже агайлар, кымбат бизге баркыңар, канат берди алга учуп талпыңар, кааларыбыз чын жүрөктөн силерге, кайда жүрсөк аман болуп жатыңар. Сааттарды саначу элек, сабактан биз тарачу элек, эртеңки күн кызыктырып, эңсөө менен карачу элек, ак тилектүү балдар элек, ар кесиптүү тандар элек, чоң турмушка кадам таштап, чоң кишиче карар элек. Бир уядан жем талашкан балапандай, баары жалпы канат күйлөйт карасак, алга, билим, ай жылдызга дегдетип, келечектен кесип издеп баратат.
апапакай тилектерден, улуу бакыт уяңда күн өткөргөн Алтын Туур мектебиң бүгүн сага алкыш урмат арнайт жүрөктөрдөн. Азыр силерге арнап 1-класстын окуучулары мектеп жөндөрлөрдөн айтып беришмекчи. Ата-энелер, эже, агайлар, меймандар, амандыгын сураганга биз даяр, асманда гүлдөй жаркып, дайыма бактыбызга бар болгула баарынар. Мектебибиз тегерек келгенин баары суктанат, ар бир класс жапжарык, кемчилигин таппадык. Өзүңдөн билим аламын, ааламга жолду саламын. Колумдан келсе мен сенин асманга атыңды жазамын. Атын акай мектебим, дайым сени дегдедим, тапшырмалар жазууга даяр менин дептерим. Мектепте бирим кени бар, үйрөнөмүн, билемин, шыңыраса коңго, классыма киремин, оку мен талайым, оку мен тирегим. Biz mektepke barabız, tereң bilim alabız, mektebimiz жөнүндө ырдап көңүл ачабыз. Кылымдын коңгуроосу добулбастай, эртеңки келечекке чакырды окшойт. Коңгуроо жакшылыктын булагы дейм, коңгуроо жолугушу ырын коштойт. Силер үчүн турмуш жолу ачылды, силерге арнап каалоо тилек айтылды. Эң акыркы коңгуроону кабыл ал, кагылмакчы коңгуроо үнү акыркы. Анда эмесе азыр 2019-2020 окуу жылынын жана быйылкы бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо кагылмакчы. Кут болсун ушул күнкү майрамыңар, айтылсын асыл ойлор, сырлар, ырлар, кайрылып жолугууга келе берсин, арадан өтсө дагы далай жылдар. Жаңырсын коңгуроосу балалыктын, өксүү бар, кубануу бар кайрыгында, учугубуз узарганып турат мекен, уул кызыңды эртеңкиден сына. Анда эмесе бүгүнкү бүтүрүүчүлөрүбүзгө ачык асман, бактылуулук, келечекте өлкөбүздүн керегине жараган уул кыздардын болушун тилеп, бүгүнкү акыркы коңгуроо алган онлайн салтанатты жабык деп жарыялайбыз. Сапарыңар байсалдуу болсун биздин бүтүрүүчүлөр. Силерге ак жол каалайбыз.